Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын Түндүк темир жол бажысынын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин банк заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери менен биргеликте жүргүзгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында Таиланд падышалыгынан Кыргыз Республикасына почталык жөнөтмөлөр аркылуу өзгөчө ири өлчөмдөгү каннабис тобундагы банк заттарды ташуу каналын уюштурган кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт койду. 2026 жылдын 10 июлунда жүргүзүлгөн атайын операциянын жүрүшүндө Бишкек шаарындагы почта бөлүмдөрүнөн банк заттарды алып чыгып бара жаткан жеринен ТБО жана ЧН жарандары кармалган. Таиландтан жөнөтүлгөн жалпы салмагы 7 кг 560 граммды түзгөн марихуана банк заты алынган. Көмүскө базардагы банк заттын баасы 400 000 АКШ доллардан ашат. Тергөөнүн жүрүшүндө аталган банк заттарды Казакстан Республикасына мыйзамсыз алып өтүүгө даярдап жатышканы аныкталган. Аталган факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 282 беренесинде банк зат каражаттарын психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо каралган кылмыштын белгилери боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталды. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды жана мыйзамсыз каналдарды аныктоого багытталган ыкчам тергөө иш-чаралары улантылууда.